El yurt туғандар mı bugün 16 iyun mı bir жаштагы тай. Ушуну сатам срочно. Келишкен тай. Атасы Сласка, энеси Күйдүн жылкысы. Бул таңга сурайм, бул мындай тай көрө эле келем. Бул бир күзүндө бир 5 эркек тай, 5 ургачы тай алдым эле. Ушу баары жакшынакай эле чоңойду эле, анан могу жаз келгенде жайытка кой берсек, ушул тай тасканы чыгарды. Төртөнү 4 жака кубалап эркек тайларды. Беркилерди үйүр кылып алды да. Анан айгырлыгы күчтүү окшойт. Корку сезими жок экен. Чоң айгырларга барып урушат. Анан бу койчулардын аттары келип калса, аларды үйүнө жеткирип салып атат. Кандай кылыш керек билбейм мен. Ушуну жанагы жылкыга алса болот экен да ушуну. Бул карышкырды да ала турган айгыр болот окшойт. Бул коркуч жок экен. Чоң айгырлар менен кармашат. Мындай мен биринчи жолу көрүшүм. Эл журт ушуну алып калгыла. Жана кимдин жылкылары бар болсо көп. Ошого бул жинди айгыр болот экен да. Бир жаш 1 ай болду. Үстүм олдуй жакта мен дөңдө тартып атам. Айгыр күчтүү болот экен. Муну баа мактагандан эмес, бирок ошо бешөөнүн ичинен ушу чыкты да. Мурункулар жүрө берчү эле, чото бул ел 4 жака кубалап, муну көргөндө жүрөктөр түшөт. Ушуну срочно сатыш керек болот. Жана жылкыга алам десеңер, даже улакка деле жарай турган эме окшойт, бул горячий болот окшойт. Бул топтун ичине деле кирет бул. Ошо эл журт ошо алып калгыла. 4 эркек тайым таппай калып атам. 4-өн дырылдап 4 жака кубалат эми. Анан үйүргө аябай күчтүү экен бул. Өнөрү катуу экен да негизи. Көп мактаган эмне болор бала эрте чыгат дегендей. Бул айгырлыгы күчтүү болот экен. Анан жа бээ көп кармагандар, жана тавын кармагандар үйүр деп коет эмеспи? Ошолор ушуну алсаңар болот. Айгыры күчтүү экен. Начар бучар айгырыңарды кетирип, ушуну 1-2 жыл кармап койсоңор, келишкен айгыр болот. Мүчөсү да келишкен муну. Жөн турбайт асымда, жанагы 5 тайдан бөлүп койбодумбу? Жинди болуп атат. Анан ушуну срочно сатышым керек. Кимге керек болсо чалгыла. Баасын нормально кылып берем. Сүйлөшүү жолу болот. Алып калыңыздар да бээни көп кармаган тугандар. Мындай айгы эмелер келечеги барлар 100 аттын ичинен бирөө чыгат. Аябай күчтүү экен эмеси. Кара-Балтада, Алексеевкада доставка болот, любой жакка салып жиберебиз.